Азыркы күндө соц педагог мугалим болом. Агай, бул күндү аябай көп күттүм. Мен сиздин семинарыңызды аябай көптөн күттүм. Азыр толкунданып турам. Мен сиздин азыркы айтып өткөн энелер мектебин соопчулук үчүн мен айлык албасам дагы, убактымды бөлүп, сиз айткан эки учкул сөзүңүзгө таянып, өзүм миграцияда жүрсөм дагы, пол жууп, идиш жууп, иштеп жүргөн болсом дагы мен ошол энелер мектебин Матлюб эжекебиз менен дагы Жумагүл эжекебиз менен биргеликте ачып. Каякта? Куршактабы? Москвада. Шуну айттым да. Москвада эне мектебини өтүп жүргөн келин чыгып атат алдыбызга. Москвада метродо. Булар имарат таппай метродо өттү. Сыналат. Ошондуктан биз агайыбыздын энелер мектебине буга чейин онлайн группасында окудук. Билим алдык. Ошол менен эле чектелип калбастан өзүбүздүн үйрөнгөндөрүбүздү Москвадагы энелерибизге жеткирүү максатында бир энеге болсо дагы, эки энеге болсо дагы жеткирүү максатында ушул энелер мектебине ачып семинарын уюштурдук. Мен ушул семинарда атайын ал жактан көтөрүп келгенмин. Мугалим бул изденүүчү адам болгондуктан мен ушул маркерлерге таянбастан энелер мектеби деп газетадан туруп агайыбыздын энелер мектебин ушинтип жаздым. Чоң рахмат. Андан кийин биз агайыбыздын 3 казаны боюнча сабак өттүк энелерибизге. Бул 3 казан кайсы казандар деп атасаңыздар? Бул 3 казандын бирөөсү биздин эки жылдан чыгып жетишпей атат Нургүл. Аябай көтөрүп келдим. 2 жылдан бери сактап жүрөтүлөм. Ушул күндү аябай күткөнмүн дагы. Аш казан биринчи казаныбыз, экинчи казаныбыз акыл казан, үчүнчү казаныбыз бул рух казан экен. Ушул 3 казанды биз энелерге жеткирдик. Айрыкча миграцияда жүргөн энелерибиздин кайсы казанга көбүрөөк көңүл бурушу керек? Бул албетте рух казаны. 100% биз 3 казанга бөлдүк. Урматтуу атинилер. Караңыздар өзүңүздөр, кайсы казанда пайыздар көбүрөөк экен байкаңыздар. Биз көбүрөөк кайсы казанга көңүл бурат экенбиз? Аш казанга. Туура айтасыздар. Андан кийин биз эмнеге? Акыл казанга. Көрдүңүздөр, мен ушул 100%ды 3 казанга бөлдүм. Бирок биз миграцияда жүргөн ата-энелердин рух казанына бөлүнгөн пайызын көрүп турасыздарбы? Демек биздин рух казаныбыз, балдарыбыздын руханий казаны өтө төмөн экен. Ошондуктан мен ал жактан учуп келдим күйөөм менен, жолдошум менен. Ушул казанды толтуруу максатында. Москваны качан учуп келип Азыр Кудай буйрса агай 3 уулубуз бар. 3 уулубузду тарбиялап жатабыз. Бирок жашоо турмушка байланыштуу биз дагы миграцияга кетебиз. Бул менен чектелүү калбайт экен. Ошол миграцияда жүргөндө менин мына агайымдын ата-энелер сиздер үчүн деген китебин мен Москвада алганмын. Бул китеп канча жолу, канча группаларда сабак өттү. Ошондуктан бул китептин көрүнүшү дагы бир далай эскирди. Мен бул китепте көп нерселерди алдым, урматтуу ата-энелер. Сиздерге дагы ушул китепти сунуш кыламын. Бирок ушул миграцияда болсом дагы ушул китеп мени менен дайыма жанымда жүрөт. Мен ушул самолетто атайын жасаганмын ошол семинарда. Мындан 2 жыл алдыңкы семинарда Москва энелер мектебиде. Бирок ошол Москва энелер мектебинде мен бул жакта жөнүндөгүдөй жазып өткөнмүн. Айт койбой. Демек, рух казанды биргеликте толтурууга учабыз деп энелер менен биргеликте ушул чоң самолет менен биз биргеликте рух казанды
Шакирти да айтып өттү, акыл эмгегинин маданияты. Бул акыл эмгегинин маданияты дегенде агайыбыздын кесипкөй, аталык кесипти аркалап келе жаткан Гүлсара Мадаминова эжекейиздин онлайн сабагында окуганмын. Ушул боюнча дагы онлайн семинарда окуп, миграцияда жүрсөм дагы. Ушул боюнча кайтарым байланыш жасаган болчумун. Чоң рахмат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат агай, чоң рахмат баарыңыздарга колдоо бергениңиздер үчүн.